Mesele kooperatifler jönündө Kırgız Respublikasının mыйзамына özgörtүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачылар Төлөнов Данияр Эрмекович, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы. Сыдыков Орозбек Кадырбекович, юстиция министринин орун басары. Чакырылгандар Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, башкы прокурордун орун басары. Бурманбетов Октябрь Жолдошевич, ички иштер министринин орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Урматтуу Нурланбек Асанбекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Экинчи окууга карата кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна депутаттар Ормонов, Акаев, Бекешев жана Жогорку Кеңештин аппаратынын экспертиза бөлүмүнөн келип түшкөн сын пикирлерди, сунуштарды эске алуу менен иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде аталган мыйзам долбоорунун концепциясы талкуунун жүрүшүндө депутаттар тарабынан өзгөчө турак жай кооперативдерди жана алардын ишмердүүлүгүнө көзөмөл тууралуу маселелер көтөрүлгөн. Ушул багытта Кыргызстан кооперативдер союзу тарабынан депутаттар аркылуу сунуштар берилген. Юстиция министрлиги аларды карап чыгып, дээрлик 50%дан ашык сунуштарды кабыл алышты. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо бериңиздерди суранам. Суроолор болсо, юстиция министрлиги жооп бергенге даяр. Суроо берүү үчүн сөз Жакышев Русланбек Шыргазиевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу баяндамачы. Биринчи берененин 11-чи бөлүгүн айтып жатасыздар. Ар бир кооператив же турак жай кооперативине өзгөчө кырдаалар үчүн фонд болушу шарт депчи. Ушул фонд боюнча суммасын так аныктап койсоңуздар. Рахмат, урматтуу Русланбек Шыргазиевич. Депутат Улукбек Зулпукаровичтин сунушу менен бул жерге киргизилди. Мурда өзгөчө кырдаалдар фонду, өзгөчө кырдаалдар жагдай жаралганда аларды жабууга сарпталуучу каражаттар деп эле көрсөтүлүп, сумма аныкталган эмес болчу. Азыр Улукбек Зулпукаровичтин сунушу менен түшкөн пайданын 30%-нан кем эмеси жумшалыш керек деген ченем киргизилип жатат. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Үмүткан Ургазиевна, азыркы учурда мына кооперативдерден жабыр тарткан жарандарыбыз көп да. Алардын уюштуруучулары мына камалды, тергөө жүрүп атат. Бирок ошол эле мезгилде алардын милдеттери аткарылыш керек болчу да. Булар жана кооперативден үй алышканда, алар өздөрүнүн белгилүү бир өлчөмдө ошол ай сайын акчаларын төлөп туруу милдеттемелери бар болчу. Азыр мындай карасак, жарандар өздөрү, жарандык коом өздөрү кимдер төлөбөй жаткандарын интернетке фамилияларын чыгарып атышат, сүрөттөрүн чыгарып атышат. Ушул боюнча мына ошолордун милдеттемелерин аткаруу туурасында кандай мамлекет мына сиздер мына кандай иш алып барып атасыздар? Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Бул боюнча сиз өзүңүз белгилеп кеткендей кылмыш иши козголуп, анан биз тергөөнү жүргүзүп сотко жиберебиз. Ал эми калган процедура соттун өкүмү менен гана чечилет. Ал эми сиз айтып жаткан кийин баягы ай сайын төлөп турган төлөмдөрдү төлөбөйт деп атпайсызбы? Ошол боюнча ошо киргизип жаткан мыйзамда ошол нормалар каралып атат да. Азыр өзүңүз билгендей, сиздер ал жөнүндө маалыматыңыз бар. Өздөрү кайра өзүнчө уюм түзүшүп, айла жоктун кайра ошол ай сайын келтирген төлөмдөрдү төлөтүп, ушундай өздөрү менен өздөрү жүргүзүп атат да. Анткени мыйзамда так даана нормалар көрсөтүлгөн эмес. Азыркы ошол юстиция министрлиги тарабынан киргизип жаткан ошо законго киргизген өзгөртүүлөрдө ушул жакты карады да, кандай түзүш керек, канча суммадагы акчаны колдонгонго болбойт, жанагындай рисктер болгону да ушул жагы каралат. А бизде, мисалы үчүн, биз андай чечимдерди кабыл ала албайбыз. Бизде сотко өткөрүп беребиз, соттун өкүмү кандай чыкса, ошол чечими менен гана аткарабыз. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Мажитова Шарапатка Мажитовна берилет. Рахмат. Бул чындап эле бизде мамлекетте мындай эме бар да, пожар болгондон кийин анан
чуркап калабыз да, бул өзү кооперативдер бизде көп жылдан бери иштеп аткан. Акыркы күнү көп көйгөйлөр пайда болуп, адамдар жабыркап кооперативдер, ошондо гана сиздер мамлекет аракет кыла баштады да. Мен мынандай суроом бар, ушул кооперативдер жөнүндө мыйзамга конкреттүү кандай өзгөртүүлөр сунушталды? Ушул мыйзам боюнча кооперативдер болгон ишеним кандайча артат? Элдер азыр кооперативдер такыр ишенбей калды. Урматтуу Шарапаткан Мажитовна, Юстиция министрлигинин негизги милдеттеринин бири бул укуктук агартуу. Бул биз Юстиция министрлиги 21 жылдардан баштап эле такай айтып, бул кооперативдер колдонууда, алууда мыйзамды карагыла, сактагыла деп чакырууларды жалпыга маалымда каражаттарга чыгып жүрдүк. Бирок ошондой жагдай дагы болду. Экинчи маселе, деги эле кооперативдердин бүгүнкү күндөгү абалы бул бүгүнкү биз элестеткен могу турак жай кооперативдер эле эмес, ал жалпы кооперативдик баягы фундаменталдык көз караштарды камтыйт да, бунун түрү көп. Ал эми кооперативдердин жаман көрсөтүп чыгышы бул ушул турак жай кооперативдердин айынан келип чыкты десек жаңылышпайбыз да. Бүгүнкү күндө бул өзгөртүүлөр негизинен турак жай кооперативдерине багытталган. Биринчиден эң чоң маселе бул каражаттарды максатсыз колдонуу болду. Биз азыр мыйзамга киргизип атабыз. Уставда көрсөтүлгөн максатка гана жумшайсың, аны жалпы мүчөлөрдүн чечими менен адан сырткары жанагы стадион толтуруп, реклама кылып, ырчыларды чакырып, коомдук дин ишмерлерди чакырып, аларга сый берип, тигинткендердин бардыгын чөтөгүндөрдөн төлөйсүңөр депчи бүгүнкү күндө. Ал бул коммерциялык эмес, пайда табууну көздөбөйт, аны бир банк, бир корпорация катары колдонуштун жок деп. Экинчи, жана мөөнөтсүз кезектерди коюп алган. Мен сага 3 айда алып берип коем, 4 айда алып берип коем деп, самом деле бул кыргыздардын ашар принцибине бирине окшойт. Бул бардыгы топтолуп келсе анан бирөөгө чыгат деген да, эгер биздин түшүнүк менен түшүндүргөндөчү. Биз анык кылып атабыз. Анан чет жакада жүргөн биздин мигранттар бирөөгө чала калып эле мен котордум деген, берип койдум, акчаны алдым деген маселелерди айттым. Биз бүгүн айтабыз, кайсыл учуру болбосун финанс кредиттик банк аркылуу эсепке түшөт, сен дистанционный болсоң дагы мүчөгө кирип, мүчөлүк китепчени ал деп атабыз да. Бүт бул негизинен ушулардын мындайча чектеп атабыз. Бүгүнкү күндө бул мыйзам кабыл алынгандан кийин жана мен дагы белгилегендей 24 беренеге ыйгарым уктуу мамлекеттик орган аныкталат, ал дагы бир тийиштүү деңгээлде бир мониторинг жүргүзүп турат. Орозбек мырза, мурда кооперативдерди жөнгө сала турган орган жок болгон, азыр эми сиздер киргизип атасыздар. Ошондо могу финансылык тобокелдиктердин алдын алуу боюнча кандай чаралар каралган сиздин мыйзамыңызда? Туура айттыңыз, буга чейин кооперативдер өз алдынча коомдук уюм катары иштеп келген, мыйзамга баш ийип келген. Бир гана финансылык кооперативди эске албаганда, ал финанс кредит уюму. Бүгүнкү күндө биз ушул турак жай кооперативдерге жана башка кооперативтерге ыйгарым уктуу орган болсун деп атабыз. Жана бул мыйзамдардын аткарышын көзөмөлдөө мониторинг жүргүзүү боюнча министрлер кабинетинин жобосу менен бекитилет. Жана ыйгарым уктуу орган аныкталат мыйзам кабыл алынгандан кийин. Шарапаткан Мажитовна, урматтуу, 21 жылдан баштап мен өзүм бир канча жолу семилерге чыгып жүрдүк. Анан жарандарга кайрыларыбыз, кандайдыр бир кооператив пайда болсо, Юстиция министрлигинин аймактык адистерине кайрылыш керек. Же биздин 114 акысыз кеңеш берүү телефону бар. Анткени мошенниктер дагы замандан калбайт экен да, кээ бирлер чылуундар. Аны бир такай ошол тар чөйрөдөгү адистер гана аныктабаса, кээ бир жарандар адашып калышы мүмкүн. Анан ошол юристтен кеңеш алып туруп, уюштуруу документтери менен өздөрү жасап алган эмес, юстициядан өткөндөрү менен таанышса, анан болот. Анан дагы бир адашуу болуп атат, биздин лицензиябыз бар дейт. Бул кооперативдер эч кандай лицензия албайт, бул мамлекеттик каттоодон күбөлүк гана алат. Бир гана финансылык кооператив, бул кредиттик союз болчу мурда. Ал банктык тармактагы, бул жака кирбейт. Ошол жерден, анан дагы мен бул жерде маалымат айтайын, ислам финанс кооперативи деп айтып атат. Исламский принцип деген бул банктык кредиттик уюмдарга гана колдонуучу ченем. Кооперативтерге эч кандай ислам принципи деген ченем бизде каралбайт. Ошондуктан эң жакшысы баягы адистерге кайрылып, бир нерсе жасаардан же мүлк чегерерден алдын бир маселени такташып, укуктук маалымат алып алганы абзел болот деп эсептейбиз. Буга чейинки мыйзам сиз алып келип аткан мыйзам экөөнүн айырмачылыгы, эң мындай жанагы өзгөртүүгө муктаж болгон айырмасын айтып бериңизчи.
Урматтуу Алишер Абулевич, буга чейинки мыйзам 2004-жылы кабыл алынган. Ал кооперативтердин жалпы жөнгө салгандыктан айыл чарба, товардык сервистик, үрөөнчүлүк, турак жай, эксплуатациялык гараждык кооперативтер жөнгө салып келген. Ал мыйзам иштеп келген, бирок турак жай кооперативтерди бир мындай түзүү бул көп байкалган эмес коомчулукта. Мына 2018-жылы турак жай кооперативтерди түзүү, анан ошолор аркылуу үй алып берүү bir bum болуп башталгандан кийин алар кооперативтердин баягы аша чаап кээ бир жерлерде мыйзамдардын башкаруу органдарынан аны туура эмес түшүнгөндүгүнөн мыйзамдуу максаттуу колдонбогондуктан анан ушул ызычууларга келди. Анан бүгүнкү кооперативтерге толуктоо киргизилип аткан мыйзамдагы бул негизинен турак жай кооперативтерин жаатында эле жөнгө салып атат. Бул жанагы кезектүү, кезексиз мөөнөттөрдү кайтаруу, акча каражаттарды каяка жумшоо, өзгөчө кырдаалдар, фонддору кандай учурда түзүлөт, эмне кылат, башкаруу органдарды бүтү менен макулдашуу, дистанциялык болсо да макулдашуу деп бул замандын талабына ылайык санариптүүлүк жана айкындуулук жактары жана ыйгар муктуу органдын кириши камтылып атат да. Бүгүнкү күндөгү мыйзам менен ошол сиз атап кеткен 30га чукул кооперативдин арасынан мыйзамды сактап, талаптарга жооп бере турган кооперативдер барбы? Болсо кайсылар ошолор? Эми ал мыйзамды кимиси сактады, кимиси сакталбады боюнча азыр эми тергөө органдары, сот органдары аягына чыга элек. Сот органдары гана өзүнүн чечимин берет го дейм бул боюнча. Ким сактады, ким сактабады дегендичи азыр эми айтуу кыйын анычы. Себеби тергөө өзүнүн маалыматтарын, иштерин жүргүзгөндөн кийин билинет да. Рахмат чоң. Бул өзү негизи бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселе болгон үчүн колдойбуз, буну колдоп беришибиз керек. Рахмат чоң. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичке берилет. Рахмат. Розбек Кадыбекович. Ben бияктан. 24-чү берененин 8-чи пунктун көңүл буруп койсоңуз. Бул жерде жазып атасыздар, ушул кооперативтерди контролдой турган атайын ыйгар муктуу орган болот. Бул кайсы орган болот жана кайсы укуктар болот? Жетиштүү болобу ошол укуктар? Жетишсиз болобу? Же эмне функцияларды аткарат? Лицензия кылабы буларды? Же регистрация кылабы? Кандай жүрөт? Ушуну бир түшүндүрүп койсоңуз. Урматтуу Марлен Абдрахманович, 24-чү беренеге киргизилип аткан азыр 4 мамлекеттик органдын ортосунда турат. Бул Юстиция министрлиги, финансылык чалгындоо жана баалык кагаздар рыногун жөнгө салуу жана Улуттук банк. Азыр такталып атат. Мыйзам кабыл алынып калгандан кийин биз жобону иштеп баштайбыз. Бул жерде концептуалдуу бул Союз кооператив менен жана башка эксперттер менен сунуштап, бул биринчидеги маселе кооперативди 18 жашка толгон жарандар түзө берет да. Бул биринчи талаптар бул турак жай кооператив түзүп же финансовый ушундай кооператив түзүп атканда мурда пирамида боюнча кылмыш иштерге тартылган бир мошенник эмеспи, соттуулугу бар жакырылат. Анан ушундай бир башаламандык жаралган учурда бир тышкы башкаруу киргизүү же кандайдыр бир иштерин чектөө боюнча бир ыйгар муктары болот да. Бирок лицензия алуу болбойт. Жөн гана мониторинг жанагы ошол мыйзам жана уставын аткаруу жагын жана башкаруу органдарына келип аткан адамдардын кандайдыр бир критерийлерин аныктап чыгат. Мен ойлойм, Алмазбек Акунжанович, лицензия болбосо да хотя бы Нацбанктын өзүнүн регулировать эткен мыйзамына киргиш керек андачы. Анткени азыркы мыйзам бул жетиштүү болбой калышы мүмкүн. Мен сизге бир эле мисал айтып коеюн, как раз ушул жерден прокуратура сизге, МВД сизге да кайрылып кетет элем. Атын атасам, баталасам деп турам, бирок азыркы күнү ошол Ихсан биле ошого дагы бир кооператив на грани турат да. Мага бир 20 киши кайрылды. Изилдеп көрсөм, бир 20 миллион долларга чейин уже акчаны алган экен. Кайтарып бере турган убактысы келди, бирок кайтарып бере элек. Өтө чоң проблема болуп, анын артында 10 миң деген адам азыр күтүп турат. Түшө турган акчасын инвестиция алат элем дейт, ал жактарынан мен бүт текшерип чыктым. Керек болсо жардам берүүгө аракет кылдым. Ошол эле Нацбанк аркылуу түшпөй атат ал акчасы. Эртең эмне болот ал адамдар? Аларды эмне кылабыз? Ошондуктан мен сизден суранат элем, күч органдарына сиздер да киришип карап берип койсоңуздар. Атын мен сиздерге азыр келип эле айтайын, просто ажиотаж болуп кетпесин, бирок сиздерге келип айтайын. Сиздерден сураныш ошону текшерип койсоңуз. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Акаев Жанарбек Кубановичке берилет. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, мына кооперативтерге
алданған жарандар кайрылбаган депутат калбады менин оюмча. 90 депутаттын баарына кайрылып чыгышты. Орусиядан эле 100дөн ашуун адам алданыптыр. Эми азыр мына Айбек Тураталиевич абдан мындай орундуу суроолорду берди да. Менде бир суроо. Болгону бир суроо. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Эми эмне кылабыз? Ошол жарандарыбызды өзүңөр алдандыңар, күнөө өзүңөрдө биз силерди үгүттөдүкпү, кооперативтерден акчалыгыла деп ошончо миңдеген жарандарды таштап салалыбы? Азыр жарандар дагы эмне кылышын билбей калды да. Аялы менен күйөөсү ажырашып атат. Кооперативден албай эле кол десек, сен ушул акчабызды барып төгөлү деп, сен мени көндүргөнсүң деп ажырашып атышат. Астыны өлгөндөр бар экен арасында. Өмүр бою иштеп тапканымы деп короттук деп. Мына түрмөлөргө кирсек өткөндө, ошол аялдар жаткан жерде ар бир камерада карасаңар, көпчүлүк ушу кооперативден жанагы алдамчылык беренеси менен кармалгандар, түрмөлөрдө жатат аялдар. Азыр Октябрь Жолдошевич, ошол кооперативге акчасын төлөп үй ала албай калгандар көпчүлүгү МВДдан көрүп атышат. Анткени аларга барса, биз акчаларыбызды, силердин акчаңарды, биздин шотторубузду тоңдуруп койду, мына МВД тоңдуруп койду. Биздин миллиондогон каражаттарыбыз МВД ачып берсе эле биз силерге берет элек, же үй курат элек. Ушунун бардыгын МВД шоттору тоңдуруп койду деп, алардын бардыгы чынын айтканда силерге шылтап коюп атат да. Анан элдер ошондо ойлойт да, бизди мына министрлер кабинети ойлой атыптыр деп. Ошол тоңдурулган акчалар боюнча маалымат берип койсоңуз, анан эмне кылып чечебиз? Чечүүнүн кандай жолу бар? Министрлер кабинети каражатын кайра кайтарып бербейт. Эми ошону элге ачык айтыш керек деп, макул, эми түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөптүр. Бирок бул кырдаалдан чыгуунун жолун эмнеден көрүп атасыңар силер? Жанарбек Кубанович, сиз туура айтып атасыз. Действительно, бул элдин көйгөйү, бул ошол жанагы жапа чеккен акчаларын кайра кайтаруу. Бирок биз тергөө учурунда ошол жоопкерчиликтүү ошол кооперативдин ээлери же болсо алардын төлөп берүүсүн, төлөп бергендерин биз жаап салбайбыз. Биз бардыгын тең болушунча ушул жарандардын көйгөйүн чечүү, ошолордун материалдык ущербин же болсо финанс эмесин чечип берүүнү биз дагы кызыктарбыз, элдин эмесин көйгөйүн чечүү боюнча. А чечилбей калгандан кийинкисин биз счеттон бардыгын арест коебуз, андан кийин ошол иштин чечими менен сотко жиберип, сот анан ошондо арестке коюлган имуществолор менен чечим чыгарат. Эми азыр бир эле Бишкекте эмес, мисалы Ош шаарында дагы жанагы офистерине жанагы арабтардын, шейхтердин сүрөттөрүн илип алышыптыр. Мына бизге Катардан, Сауд Арабиядан, Бириккен Араб Эмираттарынан бизге инвесторлорубуз бар десе, эми карапайым эл ишине берет экен да. Анткени ошол эле мигранттардын, миллион мигранттын 70-80% ушу берептеп, ошол жакта иштеп үйлүү болуп калайын деген эле ойдо баарыныкы. Үңкүрдө болсо үйүм болсун депчи. Анан алар пайызы жеңил экен десе алданып калып атат да. Мына региондордо дагы бир көзөмөлдөп койсоңор. Азыртан мына камалып атат, элдер жабыркап митингге чыгып атат. Ошентсе деле алданып аткан адамдарыбыз бар да дагы элечи. Эми буга бир олуттуу мамиле кылышыбыз керек го, эми түшүндүрүшүбүз керек жарандарга, аларга алданбагыла деп. Анан азыр ошол региондорго да көңүл буруп койсоңуздар, бизде бүт ушу арабтардын шейхтери бизди каржылап атат деп туруп эле акчасын алгандар дагы жок эмес экен. Рахмат. Жанарбек Кубанович, сиз туура айтасыз. Ошол боюнча биз жарандарга, биздин ушу элибизге дагы ушул жерден да айтып кетет элем. Ар бир нерсени ушу кыларда ушу мыйзамдуулугун биринчи көңүл бурса депчи. Биз дагы Ички иштер министрлиги бардык ушу жергиликтүү бийликтер менен ушул иштерди катуу жүргүзүп атабыз. Ушу барган жерлерде ушу жабырлануучулар боюнча, ушу пирамидалар боюнча ушу маалымат каражатына көп нерселерди чыгарып атабыз. Но жарандарыбыз жакында жеңил акча табып, эми жана азгырылып кеткени бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Мен ошо эл дагы ушу бардыгын тең суранат элем, ушу ар бир нерсени ушу мыйзамдуулук жагын карап туруп анан кадамдарга башса депчи. Рахмат. Суроо берүүчү сөз Самый Кожо Мирлан мырзага берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Айтыңыздарчы, бүгүнкү күндө мыйзамдуу иштеп аткан канча кооператив бар? Болсо кайсылар? Урматтуу депутат Мирлан Самый Кожо мырза, жалпысынан 6100 кооператив бар, мамлекеттик каттоодон өткөн.
Анын 5100-дөйү коммерциялык кооперативдер, калган 900 миңге чукулу коммерциялык эмес кооперативдер. Анын ичинен 162си ошол турак жай багытындагы кооперативдер. Ал эми иш аракетин токтоткондору 497. Демек 5500 кооператив бүгүнкү күндө каттоодон өтүп, юридикалык жактан көбөлүктөр бар. Мына ушул жерде да жазылып атат, Юстиция министрлигинде 162 коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативи катталган деп атасыздар. Туурабы? Ошонун ичинде башкы прокуратура, укук статистика жана эсеп башкармалыгынын маалыматына ылайык 193 факты катталып атат. Ушул курулуш боюнча. 5 сотто багытталып, 138 туташтырылган деп атат. 12си токтотулган деп атат. Ушунча нерсени көрүп туруп, эмне үчүн ыкчамдуу иш аракеттерди жүргүзбөй атабыз? Буга эмне тоскоол болуп атат? Эмне үчүн ыкчамдуу иш жүргүзүлбөй? Жооп бериңиздерчи. Эмне тоскоол болуп атат? Урматтуу депутат, бул маалыматты азыр Актиар Жолдошев айтканда дагы ар бир министрлик такай айтып келебиз. Ушул жарандар кандайдыр бир бүтүмдөрдү жасаганда бир сөзсүз түрдө укуктук кеңеш алып койсо да, анткени туура эмес башталып калган иштер бул кийин маселе болуп топтолуп чыгып келип калып атат да. Бул жарандардын дагы бир активдүүлүгү керек. Ал эми мыйзамды бузган башка жетекчиликтери, кооперативдер бүгүнкү күндө алар ошол тергөө органдарында териштирүү иштери жүрүп атат. Биз эми ушул мыйзам менен ызы чуу болгон кооперативдердин жетекчилерин дагы колдоп койбойбузбу? Жок. Ага барбайбызбы? Бул кооперативдердин ишин айкындаштыруу жана заман талабына ылайык кылуу жанагындай буйтап өткөн шылуундарга жол бербөө жактарын жабуу болуп атат да. Жана сиз жогоруда айтып кеткендей, жарандарыбыз дагы ошол нерсеге даяр болуш керек деп атпайсызбы, туурабы? Демек, ошондой нерсеге кабыл аткан болсо, биз жарандарыбызга консультация беришибиз керек. Ошондой иштер жүргүзүлөбү? Жарандар менен иштешүү. Бул тарапта, урматтуу депутат мырза, Юстиция министрлиги 114 деген кыска номерди киргизгенбиз. Бул жана өрт чыкса 101ге, милиция 102ге, тез жардам 103 дегендей, укуктук жардам 114 деп киргиздик биз. Бул жылдын башынан бери иштеп атат, 9-дан 6-га чейин. Биз айтып атабыз, кандай маселе болсо, биринчи чалып, укуктук кеңеш алгыла деп. Жанагы ишеним каттар менен жер алып алгандар, же башка эле ушул bir жаңы bir tür күмөн санаткан bir акча жеңил табасың деген маселе болсо, сөзсүз кайрылып, алып туруп, анан bir иш жасоого чакырып атабыз да, жана дагы ушул жерден да айтып чакырып кетмекчибиз. Келечек деген кооператив боюнча менин колумда шайлоочулардан келген кат бар. Ушул кооператив боюнча маалыматыңар барбы? Болсо кандай иштеп атат? Ишмердүүлүгү кандай ушул кооперативдин? Кооператив дедиңиз? Келечек. Бизде жок экен бул келечек боюнча. Жок. Демек, ушул сыяктуу сизде бул кооператив боюнча кайрылуу болбоптур биздин ички иштер министрлигине. Негизи ушул кооператив барбы? Тизмеде барбы? Мыйзамдуу иштеп аткандардын арасында. Бул кооператив бар, мамлекеттик каттоодон өткөн. Кандай ишмердүүлүгү? Эми ишмердүүлүгүн азыр биз айта албайбыз, укук коргоо органдарында арыз жок барбы, жок деп мен коллегам айтып атат го. Эми ошол укук коргоо органдарына кимдир бирөө зарлап, ыйлап, жедирип, мүлжүтүп, тонотуп коюп туруп анан арыз жазгандан кийин анан ошонун ишмердүүлүгүн карайбызбы? Ага чейин ишмердүүлүгүн контролго ала турган орган барбы? Ушул мыйзам менен ошол ыйгармыктуу орган киргизилип атат да, урматтуу депутат мырза. Мурда жок болчу. Булар коомдук уюм катары түзүлүп, иштеп келген да устава менен. Эми киргизилип атат 24-беренеде. Ошол 24-беренени көрүп айтып атабыз да, мына бул убакка чейин эң баш ким кайсыл жерде түссө, өзүлөрү каалагандай шылуундук менен алдап, элдин канын соруп келген. Бүгүнкү күнү ушул кире турган болсо, ишмердүүлүгү сөзсүз эле жаран кайрылганга чейин эмес, ага чейин контролго алуу мүмкүн, туурабы? Баса белгилеп айтып койгула. Ошол механизм киргизилет. Алдын ала кандай адам түзүп атат, мурда мошенник болгонбу, башка пирамидаларга кириптер болгонбу, жокпу, ушул жактары каралат. Жобо менен бекитилет.
Рахмат сіздерге, мен бұл мыйзамды қолдаймын. Рахмат. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке берилет. Ассаламу алейкум. Иксан кооперативин алдангандарды өздөрү күнөөлүү, биз зордодук беле, ойлонбойт беле деп айыпташ оңой эле. Бирок кыргызда бир сөз бар да, жыргагандан жылкычы болупмунбу деген. Атам раматылык, апам экөө үйдү чечип бербегенде мен да ойлоном, эгер үйдү кантип сатып алат элем деп, ушуга чейин ойлоном да чындыгында. Муну контрфактуальный мындай размышление деген орусча бир түшүнүк бар. Эми караңыздар. Жыргагандан жылкычы болгон жок. Мына гос ипотечная компания деп атат, туурабы? Бардык үйлү кыла турган ошол. Мамлекет аркылуу камсы кылып берем деп чыккан структура ошол. Бирок 8%тен өткөндө бирөө эсептеп мага жөнөтүптүр. 4 миллион калсам дейт, 25 жылда үстүнө 5 миллион кошуп берет экенмин дейт. Ошон үчүн айла жоктон кооперативтерге ишенип бир үмүт менен акча салгандар отурат ошол жакта. Ушул жагын бир карап көрүш керек го, жоопкерчилигин. Кээде ойлоп коем, ошол камагандан көрө эркиндикке чыгарып туруп, жанагы күнөөлүүлөрдү тезирээк карызыңдан кутул деген стратегия, ошол тактика жакшы беле деп деле ойлоп коем да. Ошон үчүн бул жерде Конституцияда жазылган. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алуучу башка органдары турак жай курууга көмөк көрсөтөт, турак жайга ээ болуу укугун ишке ашырууга шарт түзөт деп айтылган. А биздин мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттин гарантиясы менен сырттан келген акчаны аффилированный компаниялар менен уйгурдуруп, мындай бир бизнеске пайдаланган деле болуп атат мен үчүн. Мен ушул жагын айткым келди. Ислам финансы кооперативи деп дагы жанагы Иксандын жолоюна түшкөн бир кооператив бар экен. Исламдын атына жамынып алып дагы бир кара иштерин кылып жүрбөсүн. Бир көзөмөлдөн өткөзүп коюңуздарчы. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Маматалиев Марлай Абдрахмановичке берилет. Рахмат. Мен дагы бир жолу. Оразбек Кадырбекович, менин сиздерге сунушум да. Же сиздер мыйзам жазып бериңиздер, же мен өзүм жазайын. Айтор мыйзамга өзгөртүү кандай сунуш киргизет элем. Өзгөчө кооперативтерди регистрация кылып атканда сиздерден өтөт минустан, туурабы? Сиздерден өтүп атканда ошол атына көп көңүл буруп, эгерде дин менен жабыла турган болсо, ошону регистрация кылбай коюу мыйзамга өзгөртүү киргизбейлиби? Анткени мына дин менен жабынып, ислам менен жабынып, мен жана айткан бир кооператив артынан процент менен берилбейт экен деп, керек болсо айыл-айылда молдолор кирип кетиптир ошол жергечи. Молдолорго ишенип, жөнөкөй эл жарандарыбыз эми молдо киргенден кийин ал биз тем более кире беребиз. Бул действительно аты да ошондой экен. Ислам деп жазылып турат. Ислам болсо исламга баары ишенет да. 90% кыргызстандыктар бүт ислам дининде жүргөн жарандар, мусулмандар. Атына ишенип, бул действительно реалдуу экен деп. Жана мен айткандай копиялардын баарын таратып коюптур, мына. Регистрация болгон болсо, Минюста деп. Айыл жергелеринде регистрация болсо, демек болду экен, бул реалдуу экен, официальный экен деп эл баары алып акчасын салып өттү. Мен жана туура эмес айта алыпмын 20 миллион деп. 256 миллион доллар азыр элге карыз экен. Элестетип көрүңүз ошол сумманы эми. Бул дагы бир чоң жана бомба келетат. Ошондуктан ошол сунушту эгерде туура көрсөңүздөр, азыр мыйзамга өзгөртүүнү пакет менен дагы артынан алып келе калайлы. Регистрация кылып атканда мен ойлойм бул конституцияга каршы келбестир. Ислам менен, дин менен жабынса, силер регистрация кылбагыла деген сунушту берет элем. Ошого көз карашыңызды айтып коюңуз, анан кайрылып кетет элем ушул кооперативтергечи. Ошо дин менен жабылган токтоткулачы, ислам менен жабылган особенно. Дин деп туруп, алып барып тозок алып баратасыңар. Рахмат. Урматтуу Марлен Абдрахманович, туура бул кооперативдеги эле эмес, коомдук уюм, коомдук фонддордо да биздин каттоочулардын ортосунда ушундай бир чагылыш чыгат. Дини атты колдонду. Анткени коммерциялык эмес уюмдарга деле өзү ал дин жөнүндө мыйзамдар жайылтылбайт, а дин жөнүндө мыйзамга ылайык ал дин тутуу өзүнүн кандай эрежеси менен. Кооперативтерде деле бул каршылык жок. Бирок ислам кооператив боюнча буга чейин да айттык, ал ислам принциптери менен иштеген принциптерге ал банктарга кээ бир тиешелүү. Бунун такыр тиешеси байланышы да жок. Ал жөн эле аталышын коюп алган да. Ошону айтып атпайбы, аталышын коюп ал эл ишенип атпайбы? Вот ошо аталышына келиңиздер чектөө коелу. Кооператив койсо, исламдын атын булгабасын. Динди булгабасын. Дин менен бул жерден элдин башын айлантпасын. Демек, ушуга эгерде биз тыюу салып койсок, жок, пожалуйста, каалагандай атын кое берсин. Но ни в коем случае ислам динине тийишпесин деген да. Рахмат. Туура каршылык жок бизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Оразбек мырза, мыйзамды колдойбуз, бирок бир азыр тактоо иретинде мындай сунуш болуп атат да. 17 статьяга азыр 17 статьяны карасаңыз, кооперативтерди башкаруу органдарынын түзүмү деп турат да. 17 статья. Ооба.
Ошол жерге жаңы абзац менен киргизип атасыздар. Кооперативтердин мүчөлөрү жана аткаруу органы башкармалыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык бузуулар үчүн жоопкерчилик тартат деген. Бул жакшы абзац кирди да. Баягы ушу кооператив ачкандар ушуну окусун да. Кооператив иш кылам дегендер ушуну окуса анан чочуркайт. Анткени бул абзац жок болчу, мына жаңы термин киргизип атасыздар. Бул ошону алдын ала эскертүү бир абзац болду да. Муну дагы мындай эмне кылыш керек да, жоопкерчилиги дагы күчөтө турган кылып термин кылып жазыш керек да. Мен ойлоймун. Бирок бул 17-статьяга бир аз туура эмес келип атат. Оразбек мырза, сиз юристсиз, карап койсоңуз, 23-статьяга алып барсак кандай болот? 23-тө мындай болот атат. Кооперативтердин кеңешин жана башкармалыгынын мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги, көрдүңүзбү? Ушул жерге отургузсак болмок да. Алардын жоопкерчилиги жазылган, бирок жанагы сиздер жаңы киргизген абзац бул жерде жок да. Мен ойлойт элем ушул жерге алып келип отурса, бунун рети менен тартиби сонун отурмак да. Ким кооператив ачам дегендер ушу беренени окуганда бир аз чочуркайт. Урматтуу Дастан Арсызбекович, туура бул биринчи окуудан өткөндөн кийин Жанар Кубанычовдун сунушу менен 23 беренеге киргизилген. Жалпы эле укуктук эмес, жана кылмыш жаза административдик боюнча да ошо жалпы мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартылат депчи. 23-кө котордук могу салыштырма таблицада. 17-деги 23-кө отурган жок да. Экинчи окууда менин таблицамда турат, сравнительный, анда жок экен. Мен тура эле болот которуп койсок. Которуп койсок ошону да бир абзац менен. Ким кооператив ачам дегенде ушуну окуш керек да. Урматтуу депутаттар, биз мына кооперативтерди дагы жапсак дагы бул көйгөйдү чечпейт да. Проблема эмнеден? Мошенниктер ар кандай формаларды табат да. Инвестиционный фонд, керек болсо курулуш компания. Мына курулуш компаниялар көпчүлүк воздухту сатып алышпайбы? Жерди алдым деп, хотя на самом деле ижарага алды. Ушул формалар өтө көп. Бул жерде билим берүү министрлиги мектептен баштап окутуш керек. Каржы сабаттуулугу биз ошол жактан таптакыр аксап жатабыз да. Таптакыр. Анан милиция дагы предупреждение боюнча дагы иштеш керек да. Күтпөй арызды, качан арызданат деп дебейле, рекламаны бирөө акчаны топтоп атканда, ошол эле учурда иштесе. Барып сураш керек, максат кандай, кантип сен ошол каражаттарын бересиң, бере аласыңбы, кепилдик каерде деп уже суракка чакырыш керек. Предупреждение жактан милиция иштебей жатат да. Мына карабайсыңарбы, биз мейли кооперативтерди деп атабыз. Уже бул көбүнчө жарандар билип калышты. Кооперативтер алдагандар бул мына ушул күнгө чейин менимче эртең бирси күнү уже болбойт. Бирок башка пайда болот да, инвестиционный фонд. Бирдеме паевой фонд ишил табат да форманы. Ошон үчүн сураныч, мына вот мен милицияга кайрылат элем. Предупреждение жактан вообще таптакыр иштебей жатасыңар. Социалдык тармактарды, объявленияларды мониторинг кылгылачы ошону. Ким акчаны топтоп атат, кайсы максат менен чакыргыла, сурагыла. Эчтеке болбойт, алар силерге маалыматты берсеңиз. Силер тескерисинче силерге жакшы болот. Дарегин билип аласыңар, ким учредитель, каерде турат. Все полностью информация беребичи. Вот большая просьба, ошол жактан иштегиле. Азыр жанакындай пирамидалар боюнча ушу эл жарандар кайрылбаста биз ошолорду катуу чараларды көргөнүп иштеп атабыз. Бул жанакы форма сиз да айтып кеттиңиз, мошенничествонун жанакы бул эмелердин түрлөрү көп. Ал боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Жок, мындай да. Вот кимге айтыш керек, мисалы, мен ушундай объявленияны көрсөм, вот каяка мен кайрылыш керекмин? Вот милицияга барсаң, алар загружены, алар албайт арызды. Сен пострадавшийсың деп анан жок десем, жок, мен мындай объявление көрүп калдым, акчаны топтоп атышат, кайсы максат менен карап көргүлөчү десем, алар карабайт вообще. Урматтуу Исламбаевич, биз укуктук иштерди алып барабыз, мындан ары дагы күчөтүп, ушул мониторинг кылып, биз айрыкча мына алыскы аймактагы ушул элдер боюнча биз дагы пландарды бекитип, укуктук агартуу иштерин жүргүзөбүз. Анткени ошол бардык нерсени алдын алуу бул чоң кесепеттен кутултат да, биз буну активдештиребиз иштерди. Рахмат. Рахмат чоң. Суроо сунуштар бүттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары
Масабиров Талабек Айтмаматовичке сөз берилет. Рахмат, Нурбек Асарбекович. Урматтуу депутаттар, кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. 80 депутат катталды, кворум бар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добуш коем. Добуш бериңиздер. Макул 58, каршы жок. Баары 58 катталды, 80 аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Рахмат.